Аскарбек Сапарбекович, биз эми дыйкандарга кандай шарттарды түзүп берүү керек? Эң зарыл бул суу менен камсыз кылуу, жер семирчиштери менен камсыз кылуу, арзан баада. Насияларды низкий процент менен алып берүү, күйүүчү май менен камсыз кылуу, андан тышкары өндүрүлгөн продукцияны башка мамлекеттерге сатканга, экспорт кылганга жакшы шарттарды түзүп беришибиз керек да. Азыркы учурда мына кесиптешибиз Айбек Алтынбекович абдан туура айтты, пахта менен жаңгак ошо ойдон турат да, өтпөй. Дыйкандар абдан кыйналып атат. Үрөндөрдү кымбат баада алышкан да. Ушу боюнча бир пилоттук программа иштеп чыгып, ушул дыйкандарга бир сатканга жардам беришиңиздер керек. Андан тышкары, урматтуу Аскарбек Сапарбекович, бизде өзүңүз билесиз, Кадамжай району бул абдан мындай агрардык аймакка эсептелет, аймак болуп эсептелет. Азыр кесиптешибиз Надир Азимовна кичине туура эмес айтып калды, бул Чоң Кара канал деп. Бул Бүргөндү магистрал каналы деп аталат. Бул Кадамжай районундагы Актурпак айыл өкмөтүндө. Бул боюнча биз Сокеев менен иштеп атабыз, долбоорлор ишке ашып атат. Кудай буйруса ушу боюнча да сиз менен да катуу иштеп, ошол биздин Кадамжай районундагы какыраган жерлерди келечекте суу менен камсыз кылабыз деп мен сиздерден суранып кетем да, биргеликте иш алып барабыз. Эми 24-жылга биздин дыйкандарга канча миллиард кредит бересиздер? КПК боюнча каралган 17 миллиард бул эми айланма каражат, уже алдык келип кайрылып келип атат кайра. Ушул каражат толугу менен айыл чарбасында пайдаланат. Жок, эми план бар дейм, көбүрөөк алып ушу дыйкандарды арзан баада кредит менен камсыз кылуу багытында иштеп атасыздар да, Ооба. ФСК 11 долбоору ФСК 11 долбоору быйыл бүтөт. Эмдиги жылдан баштап баардыгы КПК аркылуу каржыланат. Анан бизде өзүңүз билесиз, жанагы Кадамжай районунда Сымат Какыр каналы бар да. Бул каналдын головной бизде, өзүбүздүн Үч Коргон айыл өкмөтүндө. Анан келип ошол суу Өзбекстандын каналына куят да. Ушуну кандай азыр долбоор иштелип атат, эртерээк бүтүрсөк болобу? Ал Сымат каналыныкы долбоорлоого 6 миллион сом акча каралган. Курууга 300 миллион сом акча кетет. Канал 8,4 километр жерде, өзүңүз билесиз. Аган ошол 2850 гектар жерин суу менен камсыз кылуу чечилет, ал курулуш бүткөндөн кийин. Кожо Кайрык каналына акча бөлүндү, былтыр бөлүп бердиңиздер, бир топ ремонт иштери болду, быйыл дагы ремонт иштери жасалыш керек да Кожо Кайрык каналына. Ага да каралса керек эле, мен эми точно Кожо Кайрыкты айта албай атам, бар бир каналга бөлүнгөн каражат боюнча. Тимур барбы да? Кожо Кайрык каналынын акчасы бөлүнгөн, аякта жумуш эле жасаш керек. Бул инвестиция менен европалык реконструкция жана өнүктүрүү банк менен жүрүп атат да жерде иштер. Быйыл да акчасы бөлүндү де. Акчасы ооба. Качан башталат? Алар мындай кылып атышат, акчасын тилер ак приемка кылып, жумушту бүткөргөндө акчасын төлөп берип атышат. Анан бизде Кадамжай районунда бир топ айыл өкмөттөр сиздерге каттарды сунуш берип кайрылышкан трансформация маселеси боюнча. Бул Майдан айыл өкмөтү, Масалиев айыл өкмөтү, Алга айыл өкмөтү, Актурпак айыл өкмөтү, Үч Коргон айыл өкмөтү азыркы учурда токтоп турат да трансформация маселеси. Бир үй бүлөдө 5-тен 6-дан жаштарыбыз жашайт да, бөлүнүп чыгыш керек да. Ушу маселе качан чечилет? Мен ар бири боюнча азыр айта албайм, бирок бизге келген документтердин баардыгын токтоосулап алып атабыз. Бирок айтып койчу нерсе, Рысбек Исламович, тиги райондордон келип аткан документтер толук келбей кайра кайтарылып жиберилип атат да. Кандай тартипте алып келиш керек болчулар, толук бүтпөгөн үчүн кайра кетип, ошон үчүн чоюлуп атат. Ошол боюнча бир Кадамжай району боюнча, анан Кызылкай шаары боюнча трансформация маселесини карап эртерээк чечип берсеңиздер. Масалиев менен Майдан айыл өкмөтүнөн келген документтер министрликтерге макулдашууга кетиптир. Беркилер толук бүтө элек. Кызылкай шаары боюнча да маалымат барбы?
Ал пакет документи бизге келе экен. Рысбек Исламович, министрликке келе. Биз кайрылдык, жөнөттүк деп айтты эле да. Хорошо, ал боюнча өзүбүз Бияктан тактайбыз. чыккандан кийин тактайлы, чогуу эле чабып эле тактап коебузбу? Анан бизде Кызылкая шаарында суга суу абдан мындай көйгөйлүү маселе да. Бул Кызылкая шаарынын четиндеги караван айылы бар, Ак булак айылы, совхоз айылы. Ушул айылдарга биз Алмаз Тимирбекович менен сүйлөштүк, бир БСР куруу боюнча да. Ушул долбоорго да бир сиздер жардам берсеңиздер, себеби суу кыш мезгилинде Өзбекстанга агып кетип атат. Биз ошол жерге БСР курсак, же бир эски ошо караван айылындагы көлдү тазалоо боюнча да бир иш пландарды киргизип берсеңиздер жакшы болот эле да. Ушул боюнча кандай жардам бере аласыздар? Азыр Кыргызстан боюнча кай жерге БСРлерди куруунун барлыгын инвентаризация кылып, адегенде жана 60тан ашыгын уже долбоорлоо жумуштарын баштайбыз деп атабыз. Мен айтпадым, 1 миллиардка жакын каражат уже карап атабыз. Убакыт керек, бирок жана сунушуңуздарды бериңиздер, эми кишилерди жиберип, изилдетип, анан долбоорлоо жумуштарына да бир топ убакыт кетет да. Рахмат. Мен суроом бүттү. Ишиңизерге ийгилик. Сиздер менен биргеликте ушу мамлекетибиздин өнүгүүсүнө, дыйкандарыбызга жакшы шарттарды түзгөнгө биргеликте иш алып барабыз деп мен ишенемин. Рахмат.